Сенин өмүр жолуң сеники гана. Башкалар ал жолдо сени менен бирге болушу мүмкүн экен, бирок сиз баса турган жолду эч ким басып өтпөйт экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан мына ушул жолду, жакшы күндөрдү, жакшы убакыттарды өзүңүз гана эң мыкты кылууга аракет кылыңыз деген сөздү айткыбыз келет. Барыңыздарда Кутман таң каалап, бул Кел чай ичели программасы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул шаршемби күнү амандашып, жүз көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Барыңыздарга ысык саламдарды жолдойлу. Ал эми көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана башка сканерлөөнү керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар бир жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Золантабыз телекөрүүчүлөр, чай ичиңиздер эң даамдуу жана мыкты таңакталган Пиала Голд чайынан ичиңиздер. Эшикте бир аз аба ырайы кече, бүгүн бир аз аба ырайы салкын десек болот. Бундай убакта көбүн эсе үйдө отуруп алып чай ичкенди жакшы көрөт эмеспи? Биз дагы чай үстүндө маекти баштайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Катарыбызга кош келиңиз, келген коногубузга сиздер тараптан да суроолор болсо жиберсеңиздер болот. Ал эми сиздерге тааныштыруу акыркы мезгилдерде көбүн эсе адамдар үйдө отуруп эле өзү каалаган нерсени алып калды десек болот. Өзгөчө популярдуу бул дүйнөгө тараган десек болот. Wildberries туурасында айтсак болот. Мына ушул туурасында эксперт бүгүн бизде Айзат Акжолтоевна. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Эл журт менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Баарыңыздарга таңкы салам десем болот. Таң эле таң атып баштады. Ооба, кош келиңиз. Негизи сизде таң кандай башталат? Эмне менен алектенип баштайсызчы? Туруп эле телефонду алып, бардыгын эмне сатсак, эмне кылсак, эмне деп башталабы? Кандай башталат негизи? Мен негизи таңым саат 12ден кийин башталат. Бүгүн өзгөчө таң болду, потому что көптөн бери тура элек болчумун мындай эрте. 12ден башталабы сизде? Ооба, мен саат 11де турам уйкудан, 12ден офиске 3төн кийин келем. Мен 2-3 саат эле иштеген үчүн 3төн кийин келип, жумуштарымды бүтүрүп кайра кетем. Көбүнчө меники ошо онлайн болгон үчүн үйдө каалаган жерде телефон менен, интернет менен. Эң сонун, мисалы эртең менен эрте тургандын рызкысы көп деп айтылат го негизи кыргыз элиндечи. Сиз ушундай нерселерге ишенесизби өзү? Ушундайга ишенем, бирок просто менин жумушум биз россиялык брендтер менен иштеген үчүн, компаниялар менен иштеген үчүн 3 саат разница. Аларга биз түнү дагы жооп берген туура келет. Ошон үчүн мен кеч жаткан үчүн эртең менен кеч турам. Түшүнүктүү. Мына ушундай. Келгиз анда маалыматтарга өтсөк, азыркы күндө чын эле адамдар эмне кааласа ошону бардык жерден буйрутма өрүлө алып калышты да. Кантип ошону түшүнсө болот. Мисалы мен антип алып көрө элекмин башка бир жерден. Буйрутма берип алып көрө элекмин да. Бирок элдерди көрүп атам. Мен муну каалагам, анан Кытайдан алдырдым, же тияктан алдырдым деп каалагандарын үйүнө буйрутма берип коюп атышат да. Кантип башташ керек, кантип түшүнүк керек өзү? Бул жерде азыр акыркы убактарда негизи карантинден кийин онлайн платформалары аябай жакшылап өсүп кетти десек болот. Ушунчалык тез агым менен ошол эле Wildberries, Озон, Taobao же болбосо Кытайдын сайттары да, ошол эле Казакстандагы Каспи дагы бардыгыбыз билгендей, ал жакта биз сатуучу болсок болот, сатып алуучу болсок болот. Бул жерде чектөө жок да. Кааласак ал жака өзүбүздүн товарыбызды сатабыз, кааласак ал жактан өзүбүзгө керектүү буюмдарды сатып алабыз. Бул негизи ыңгайлуу.
берүү аябай эле. Көпчүлүгү азыр базарга баргандар азайды, торговый центрге баргандар азайды. Буга спрос көп болгон сайын ошончолук бат өсүп атышат платформа. Мунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Ошол приложенияга телефон номерибиз менен кат алабыз, регистрация болобуз. Андан кийин ал жактан өзүбүзгө жаккан буюмдарды үйүбүзгө жакынкы пункт выдачадан заказ бере беребиз. Ал пункт выдачага товар келгенден кийин кийип көрөбүз. Эгерде кийим алсак, размери туура келбей калса, жакпай калса, же болбосо аны кайра кайтарып коебуз. Биздин акчабыз кайра кайтарылат. Доставкасына албайт. Ошон үчүн буга азыр бизде дагы келип алгандан кийин кайра кайтарса болобу, Ооба, кайра кайтарсаңыз болот. Эгерде сиз, например, блузка заказ бердиңиз, размериңиз S, бирок маломерка болуп калды. Кийип көрдүңүз пункт выдачадан, сизге тар келип калды, сиз кайра кайтарасыз, акча төлөбөйсүз. Ал жерде бар при получении акчаны төлөсөк болот, же болбосо сразу төлөсөк болот. Кимге кайсы жолу ыңгайлуу, ошол менен төлөшөт. Сиз кантип келип калдыңыз бул жакка, мисалы, кандай кызыгуу менен башталган? Башка бирөөнү көрүппү же өзүңүз мага бул жактагы кийимдер жакпайт, мен башка жактан буйрутма берем деген сыяктуу ойлор пайда болгонбу? Мен өзүм негизи Москвада бир жыл жашадым. Москвадан келгениме 1,5 жыл, 2 жыл жакында болот. Мен Мурда ал жактан заказ берчүмүн, клиент катары. Бирок өзүм ал жакта өзүмдүн товарымды сатуу боюнча ойлогон эмесмин. Мен түшүнчү эмесмин да, кантип сатат, кантип кирет, бирок укчумун, аябай көп акча менен кириш керек дегендерди. Анан кийин как раз карантин учурунда көптөгөн иштер жабылып калды, онлайн өсүп баштады. Ошол убакта кирип калдым карантинге чейин. Карантин учурунда биз как раз биздин магазинде спрос көп болуп, ошондон биз кандай десем, көп сандаган товарларды сатып жетишип калдык. И ошондо мен түшүндүм, онлайнда не только покупатель, өзүң дагы продавец болсоң ыңгайлуу экенин. Буга ошо карантин себеп болду менин келишиме. Сиз эң алгачкы алган товарыңыз, анан кайра сатканыңыз эмне болду эле? Мен сумка алгам, 800 рублейге алсам керек эле. Ал учурда мен мастер маникюр болуп салондо иштечүмүн. Анан ал жакта кыздардын бардыгы эле ошо Вайлберстен заказ беришчи, потому что там Пензадан кыздар бар болчу, там Екатеринбургдан бар болчу. Алар ал өзү Вайлберс пайда болгонуна 18 жыл, быйыл 19-жылда. Мен Вайлберске киргениме 4,5 жыл болду. Получается, мен кирип аткан учурда Вайлберстенге 13 жыл болгон болот да. Элдер мага просто кеч жеткен экен, биз просто кызыкпаган үчүн, может, там информация жетишпеген үчүн, ошол учурда менин коллегаларым, жумуштагы кыздар заказ беришчи. Анан айтып калышты, Айка, эмнеден эле заказ бербейсиң, платформадан эле депчи. И клиенттерден да укчум да, Вайлберстен заказ бердим, анан Ламодадан депчи. Анан кымбат болсо керек деп ушинтип кое беришим да. Андан кийин кыздардан көрүп ошо заказ бергенде үйрөнүп алдым. Ал жактан наоборот базарга караганда арзан экен, потому что поставщиктер көп, сатуучулар, и конкуренция көп болгон үчүн кээ бирлер товарларын арзаныраак сатат. И ошондой эле платформа өзү дагы акция берет, и бизге бонустарды берет, ошо бонустардан скидка болот. Анан рынокко барып же торговый центрге барып алгандан көрө платформадан тандап алган оңой экен дагы, и арзан дагы экен. Ошонусу мени мындай кызыктырды да. Мен ойлонгонумду отпайсызбы, мисалы, ал жакта кымбат экен деп ойлогом деп. Негизи кандай, кымбатпы же кандай болуп кириш керек? Ал жакта биз сатып алабыз десек, ар кандай сегмент бар, бирок негизи ал жакта көбүнчөсү ошо средний сегмент да. Даже ошол эле Кыргызстанды деле алсак, например, өзгөчө, например, мыломоющий же болбосо там косметикалар биздин рынокко караганда Вайлберстен заказ кылган арзаныраак, көп эле. Мен өзүм жашаган жерде дагы биринчи этажында пункт выдача ачылган, Вайлберстен заказ беребиз. Менин кошуналарым макарон, маслаларда заказ берип калышыптыр, өткөндө көрүп таң калдым. Анан эмнеге ал жактан заказ бересиңер десем, намного дешевле дейт, потому что экспорт, импорт жанагы госпошлиналар төлөнбөйт, сразу Москвадан экспорт болгон үчүн, аны баягы ортодогу төлөмдөрдүн бардыгын платформа, компания өзү камсыздаган үчүн бизге арзан келет экен. Биз, например, ошону башка жактан алып келип, анан офлайн магазинге коюп, аренда төлөп, анан сатуучуга да акча чыгарышыбыз керек, ошентип анан үстүнө өстөк кошулуп кетет да. Ал тиги жакта сотрудниктер аз болгон үчүн товарды арзан сатышат. Сиздин алгачкы саткан товарыңыз эмне эле? Алгачкы товарым меники маникюрга керектүү нерселер болгон. Ошо мен ошол учурда маникюрда иштечүмүн. Анан биз подружкам экөөбүз киргенбиз, Кристина деген.
көз эмне сатабыз деп эле анан өзүбүздүкү баягы маникюрда иштечүмүн анда анан ошо маникюрга керектүү эле наклейка, там апельсиновые палочки, там лак, ошого окшогон эле мелочевка деп коет го, майда чүйдө ошондой менен пробовать эткенбиз. Андан кийин носки көттүк, ошентип башында кичинекей нерседен баштагам да. Азыркы учурдачы? Азыркы учурда одежда, кийим сатабыз. Азыр бул жерде Кыргызстанда иштеген швейный цехтар менен иштешебиз. Бул жака товарыбызды заказ беребиз, ал швейный цехтар бизге тигип берет, биз өзүбүздүн брендден. И ошону Wildberries'те российский рынокко сатам. Ал жактан биздин кийимдерди жолсо, бизден чыккан нерселерди алгандар көппү? Азыркы учурда бул жанагы мобилизациядан кийин жанагы Европанын брендтерин запрет коюп койбодубу? Ошондон кийин биздин рынок 80-90% спроста көп болду. И ошондой эле биздикилер да качествону аябай жакшы тийип калышты. Мурда, например, 2-3 жыл мурда кыргыз пашев дегенде там жиптери чубалган кийимдерди эстетсек, азыр биздин швейный цехтер автомат машиналар менен тигишет, закрепкалары сонун сапаты жакшы болуп калды. Сапаты аябай жакшы болуп калды. Бул жактан даже российский компаниялар тигип, ошол эле биздин товарды Кыргызстан дебей, Россияда чыккан деп Wildberries'те сатышат. Сонун, бир аздан кийин улантабыз, кеттик алдыга. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде билектерге ээ болгуңуз келсе, мени угуп туруңуз. Пиала Gold чайы сиздерге билек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Gold компаниясынын масштабдуу лотереясын ойнотот. Сиз болгону Пиала Gold чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк билеттер жана ар бир жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгези күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Gold чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Программабызды уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бардык нерсе азыр оңой болуп калган сыяктуу. Мына ушинтип эле сканерлеп туруп, сиз өзүңүз жакшы бир белектерге ээ болсоңуз болот экен. Бардыгы жөнөкөй уюлдук телефон аркылуу. Уюлдук телефон аркылуу сиз бардык мүмкүнчүлүктөрдү ачсаңыз болот. Бүгүн ушул туурасында да сөз кылып жатабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анан айтсаңыз, негизи Кыргызстандагы сонун бир кийимдерди башка жакка сатып атабыз деп атасыз. Дагы эмнебизди жактырып башка өлкөдөгүлөр эмнени кийимден сырткары эмнени алгылары келет экен дагы? Кыргызстандын кайсы өндүрүшүн алгысы келет? Жеңил өнөр жайынан тышкары сухофрукты, ошондой эле бал, мед да. Ушул жакка дагы спрос бар экен, ушул жактардан дагы. Кыргызстандыкын алабыз дешиби? Ушул жактан дагы өздөрүнүн продукциясын чыгарган жеке ишкерлер көбөйдү Wildberries'ке. Алар ошол андан тышкары бизде склад ачылган, ошол складка алып барышат, заказ келет, ошол складка алып барышат, алып кетишет. Ошол склад ачылгандан бери дагы именно Кыргызстандан киргендер көбөйдү. Бизге ушу быйыл аябай жакшы жетип атат десем болот. Кыргызстанга ошо жанагы жеңил өнөр жайында цехчиликтен тышкары дагы өзүнүн үйүндөгү жанагы балын, сухофруктусун баарын жыйнап упаковка кылып, подарочный кылып жасашып, ошондой кылып киргендер да көп. Чынында эле биздин көрүүчүлөрдүн негизги суроосу ушул да. Анан мен ал жерге кантип кирсем болот? Мисалы, менде дагы ошол жемиштер бар. Анан Кыргызстанда эле эмес башка жерлерге дагы өткөргүм келет. Жолубузда ошондой эле сиз айткан кийим цехтери, мен дагы кийимимди өткөргүм келет дейт. Алар кантип кирет? Негизги бир тепкичтерин айтып берсеңиз. Биринчи жеке ишкер статусун алыш керек. Бул жакта компания 19 жылдан бери иштеген үчүн бардыгы официалдуу. Бул жерге өзүбүздүн ИПбиз менен киребиз. ИП бул жеке ишкер статусун налоговыйдан ачып, ошо платформага регистрация болобуз, банкка барып расчетный счет ачабыз. Анан ал жерде өзүнүн ишкер болуш үчүн, ишкер болуш үчүн. Жөн эле мындай сатып алуучу болсочу?
анда жөн гана тиркемеге катталат регистрация менен и өзүнө үйүнө жакын жерди тандап алат дагы заказ бере берет. Түшүнүктүү. А если жеке ишкер катары мен цехим бар, иштейм, ушу товарымды мен дагы чыгарам, базарга караганда тиги платформада сатсак көбүрөөк пайда көрөт экенмин деп дагы мага кайрылышат. Ал бекерби? Взнос төлөшөт 11 000 сом. 11 000 сом. Бул 11 000 сом место алуу деп айтсак болот. Биз Дордойдого чыгып место алгандай эле. Бирок бул ай сайынбы ошондо? Жок, бир эле жолу 11 000 сом төлөт. Бирок ал 11 000 сомду кайра бизге берет. 11 000 сомду рекламага кетиребиз биз. Ошол ичинде рекламалар бар, ошол бонус болуп түшөт. Ошол 11 000 сомдон 500 сом, 600 сомдон күнүгө күн сайын реклама кетирип турабыз. Мындайча айтканда платформага катталуу бекер десек болот. Азыркы учурда ушундай жакшы болуп атат. Мындан 2 жыл мурда 40 000 сом турчу. Андан кийин 33 000 болду. Азыр ошо 11 000 сом. Демек, жеке ишкер болуп өзүңүздүн баягы ишиңизди дагы алдыга жылдырам десеңиз, мына ушинтип Wildberries'ке кирип дагы өнүктүрсө болот экен. Мисалы, мен жөнөкөй сатып алуучу катары болсом, бир гана ошол Россиядан ала аламбы же башка жерлерден дагы алсам болобу? Бул онлайн платформасы Wildberries Россиядан тышкары Казакстанда бар. Бизде бар, Кыргызстан, Белоруссия, Грузия, Армения, Европа өлкөлөрү санкцияда болгон үчүн азыр чектелип калды. А так СНГда бар, ошондой эле Белоруссия, Грузия, Армения. Европадан тышкаркы мамлекеттерде бар. Мисалы, биздин көрүүчүлөр азыр суроолору көп да, менде деле суроолор көп болуп атат да бул жөнүндөчү. Бир товарды алып чыгардык, ага сөзсүз мындай мобилограф сыяктуу интернетке жайылтууга да жакшы нерсе керек да, сүрөт керек дегендей, ошентип жалдап иштешеби көбүн эсе же өзүң эле тартып чыгара берсең болобу, сапат жагын карашабы ал жерде платформанын ишинде дейли, мисалы сүрөт же видео кандай болот? Эгерде биз өзүбүздүн товарыбызды коюп сатабыз деп чечим чыгарган болсок, биринчи очередде документтерин даярдайбыз. Экинчи учурда ошол товарга суроо талап барбы? Ошону биз анализ кылышыбыз керек. Көп учурда жаңылыштык кылышат. Мен азыр Дордойдо точкам бар, же болбосо мен офлайнда ушуну сатам. Wildberries'ке ушуну киргизип койсом эле өтүп кетет. Бул жаңылыштык. Ал мындай көп катачылыктарды кетиришет. Ошон үчүн бүт бардык баягы документиңди чогулттуң, андан кийин анализ кылдың, ушул товарга спрос бар экенин түшүндүң, сенин товарыңды сатсак кетет экенин түшүндүң, андан кийин ошол сүрөтүн жасашыбыз керек. Сүрөтү сапаттуу болуш керек. Ал жерде колу менен кармап көрбөйт, базардагыдай болуп сүрөттү көрүп алат. Ошон үчүн бир сүрөт аркылуу биз клиентке жеткиришибиз керек. Товарыбыз канчалык качественный, сапаты кандай, аны каяка кийсе болот, материалы кандай, ичинде там утепленныйбы же болбосо азыркы учурга, например, спортивный сатып аткан болсок да, бир сөз менен айтканда, сүрөт менен биз кардарга жеткиришибиз керек товарды. Сиз кандай кыласыз? Өзүңүз эле тартасызбы же атайын? Жок, мен өзүм тартпайм. Бизде ушул жакта Бишкекте атайын студиялар бар, Wildberries'ке иштеген. Алар бизге айтышат, 4 сүрөт тартсаң мынча сом, 10 сүрөт тартсаң мынча сом деп ошолорго акча берип тарттырабыз. Негизи өздөрү эле тартып киргизе берсе болот да, Эгерде өздөрү жакшы тартса, киргизсе болот. Ал жерде сен точно мондай кылып тарт деген нерсе жок. Просто сүрөттү биз канчалык жакшы кылсак, товарыбызды клиенттер ошончалык көп көрөт, ошондой эле түшүнүү менен карашат да. Эгерде биз үйдө отуруп эле бир караңгы жерде тартып койсок, эмне сатып атканыбыз түшүнүксүз, там үйдөгү дагы эмелер бар да, дивандар же бирдекенин жанына болбосок, диван сатып атабызбы же кийим сатып атабызбы же эмне сатып атабыз. Ошон үчүн саткан нерсебизге акцент кылып, ошону жеткиришибиз керек. Түшүнүктүү, баягы иштегениңе жараша болот экен да бул жерде да. Ал өзүнчө жумушта сүрөткө тартыш деген. Өзүңүз ким болуп иштейсиз? Кесибиңиз кайсы эле? Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз? Өзүм мен колледжде окугам, негизи колледжде окугам. Кесибим боюнча мен строительство жагы, архитектура жагы, именно үй куруу боюнча мужской специалист тандап алгам. Бирок ал боюнча мен иштеген жокмун. Өзүңүз эле тандадыңыз беле? Үй куруу боюнча билбейм. Жагабы архитектура ушундай жакта? Жок, мен 9-классты бүтүп келгенде ошо кайка тапшырам деп мен негизи юридикалык жака тапшырам, финансы жака тапшырам деп жүрчүмүн, бирок
ал жактарга жетишпей калган үчүн кайсы жакта место болсо ошол жакка тапшырып калгам. Кокустан болуп турду. Кокустан ооба. Андан кийин колледжди бүткөндөн кийин кесибим боюнча иштеген жокмун, сразу эле мигрант болуп Россияга кеттим. Ал жакта көптөгөн жумуштарда иштедим. Там официант болуп иштеп жүрдүм, магазинде иштеп жүрдүм, андан кийин салондо иштеп жүрдүм. Ошол салондо иштеп жүрүп, анан кыздар менен сүйлөшүп, достошуп, анан Wildberries'е кирип калдык. Ошондон бери 4,5 жылдан бери ошо Wildberries'те өзүмдүн товарымды сатам, ал жакта жеке ишкермин. Андан тышкары бул жакта Кыргызстандан, же болбосо деги эле Өзбекстандан фабрикасы бар адамдар кайрылышат. Менин товарымды дагы Wildberries'ке чыгарып, сатып бер, там топко чыгарып бер, же болбосо там менеджер услуга деп коебуз. Биз менеджер услугаңды көргөбүз деп. Учурда ошо 4,5 жылдан бери Wildberries'те менеджермин, ошондой эле жеке ишкермин, поставщик, өзүм товарымды сатам. Түшүнүктүү. Өзүңүз каяктан болосуз? Нарындан болом. Нарын областына караштуу Актала районунун Жаңы Талап деген айылынан болом. 9-класска чейин айылда окугам. Андан кийин шаарда окудум 4 жыл Бишкекте. Андан кийин эле ошо Москвада жашадым 9 жыл. Маникюр боюнча Дубайда иштеп жашап келдим 2018-жылдары. Ушу чет жерде жүрүп, былтыр келдим кайра Кыргызстанга. Негизи бул жакта деле бул тармакты мындай өнүктүрүп кетсе болот бекен? Же ал жакта сизге ыңгайлуу ойлойм, мисалы чет жерде дейли? Эгерде Москва менен бул жакты алсак, учурда мага айырмасы жок. Менин жумушум онлайн биринчиден, экинчиден бизде да склад ачылды. Үчүнчүдөн бул жакты швейн цехтар менен иштешип атабыз. Бул жактан биздин кийимибизди, товарыбызды тигип беришет. Аны ошол жерден биз текшеребиз. Бул эле Кыргызстандагы складтан жөнөтүп коебуз. Кээ бир учурда карго менен салып коебуз, ал жактан тааныштар тосуп алып жеткирип коет. Бул жерде именно мен Wildberries'те иштеш үчүн Москвада туруштун кажети жок. Мен кааласам нарында отуруп деле иштей берсем болот. Мен клиенттер менен иштеген үчүн да шаарда болом да. Эгерде клиенттер менен иштебесең, өзүң только жеке ишкер болсоң, бүт бардыгын коюп нарында деле жашап иштей берсең болот. Бул жерде жумушуң онлайн болгон үчүн офлайн бизнестердей болуп бир жерге байланбайсың. Бул нерсени башкаларга да үйрөтөсүз да? Сурагандарга, офиске келгендерге консультация беребиз, жардам беребиз. Ошол мен цехим бар, ушул товарымды чыгарып бер дегендерге услугабызды көргөзөбүз. Атайын мындай курстарды сатып, андай жокпу же сатасызбы? Курстар дагы бар. Курстар бул жерде менеджер курсу дагы бар. Менеджер курсу бул өздөрү товар салышпайт. Бирөөгө ошо менеджерликти көргөзүп иштешет. Эгерде, например, менеджер болом деп келген болсо, биз үйрөтөбүз компьютер менен кантип иштешти, кантип анализ кылышты, платформага кантип чыгарышты. Менеджер болуп турган адамдардын капиталынын кереги жок, там бизнеске салам деген акчасынын да кереги жок. Болгону ошо жумушту алып кетиш керек. Аларга клиент тапканда жардам беребиз. Себеби мен Instagram алып барам, баракчамда жазышат мага, окуучуларың барбы, же болбосо там кыздар барбы, менеджерликке мага берсең жакшы болот эле деп. Ошол жактан келгендерге биз өзүбүздөн бүткөн кыздарды беребиз. Себеби биз аларды тест тапшыртабыз, ишеничке киришет аларчы. Биз качан менеджерлер жакшы результат көргөзүшөт, ошондо анан беребиз. Эгерде результат көргөзбөсө, анда айтабыз, сенин эмең жетишпейт, дагы окушуң керек, үйрөнүшүң керек, анан гана клиент аласың деп. Дагы мисалы кимдер көп үйрөнүүдө? Айымдар, ошо үйдө отургандар көбү эсе бул жаатты өздөштүрүп атышат окшойт, Анан мырзалар дагы үйрөнгөндөр барбы? Бирок менеджерлик боюнча алсак, көбүнчө ушу үйдө отурган айымдар, декреттеги айымдар, же болбосо бала менен үйдө подработка кылгандар. Себеби бул жакта бир аккаунт алсаң, бир магазинди жылдырсаң, бул жерде менеджердин жумушу офлайн магазинде сатуучу эмне жумуш кылса, онлайнда ошондой. Товарларга распродажа кылуу, товарларды там жайгаштыруу, канчасын эсептөө, канчасы өттү, ошонун бардыгын. Мындайча айтканда, баягы офлайндагы жумушту эле онлайн ноутбуктан аткарат да. Ушу үйүндө отуруп алып, айырмасы ошондо гана. Если иштерин алып келсек, ошол эле иштерди аткарышат. Жакшы эле акча тапса болот турбайбы демек? 15 миңден өйдө акча тапса болот. Айынабы? Айына. Бир аккаунту, например, аккаунт дегеним бул магазинде алып барганда 15 миң оклад болсо, саткан товардан дагы процент алышат. Ошондо менеджерлер эгерде убактысы көбүрөөк болсо, 2-3 сал болсо 50 миң
бул окладка чыгат. Андан кийин продажасы менен 100 000 150 000 эле чыккандар бар, опытный менеджерлер. Башында көбүнчө баягы курс учурундагы кыздарды карасам, ошо 15 000ге, 20 000ге, 30 000ге кирешеге чыгышат. Түшүнүктүү. Азыр дагы кенен улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Программабызды уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Сиздерге жакшы жаңылык, белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар бир жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Сиздерге да ийгиликтерди каалайлы, утуп алыңыздар дейли. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо коногубуз менен маегибизди уланталы. Айзат Акжолтоевна бизде конокто, Wildberries боюнча эксперт. Деги эле азыркы күндө мына ушул онлайн тармагы жакшы өнүгүүдө, ал жака өткөндөрдүн саны дагы көп болуп жатат. Сизге дагы бул тармак кызыгууну жаратып аткан болсо, анда сурооңуз болсо бизге жиберсеңиз болот. Биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Чынында эле сиз жогорудан бери айтып атасыз, бизде бардык официалдуу түрдө болот, катталуу. Бизге келген, мисалы, сурап консультация алып аткандар дагы көп, аларга биз жардам беребиз деген сыяктуу. Бул мамлекет тарабынан кандай тийиштүүбү же ал жака катталган эмеспи, бизде кандай ушул жагы официалдуу түрдө Кыргызстанга кандай кирген, бул сайтпы же платформа? Официалдуу түрдө кирген. Биз даже ошо Wildberries'тен соода кылып атканда, бизден банктан акча, банковский картасынан акча списывать этип атканда, Wildberries also KG. Бул официалдуу компания Кыргызстанда кирген. Буну да бул платформаны негизи биздин экономикалык жактан да карап атышат, колдоп атышат. Жакында эле основатель, ушу сайттын основатели Бакалчу келип кетти, биздин Акылбек Жапаров колдоп атат. И ошондой эле жакында айтып атышат, логистический центр ачылат деп, ал жакта дагы бир чоң жерге 20 гектар болот дейт. Ошондой эле 5 000 адамды жумуш менен камсыз кылат дейт. Ал 5 000 адам ошо складта сортировка менен занимать этишет экен. Заказ түштү, там Казакстанга отправка, заказ түштү, Россияга отправка. Ошентип бул жакта склад ачат экен, ошо менен бирге биздин элди дагы жумуш менен камсыз кылат экен. Жакшы. Сиз бир гана ушул тармак менен иштейсизби же дагы башка кошумча жумуштарыңыз барбы? Жок, кошумча жумуштарым жок. Ошо эки тармакта иштейм, өзүмдүн товарымды сатам, андан тышкары бизге келген адамдардын товарларын сатып жардам беребиз. Андан тышкары ошондой эле консультацияга келгендер, же болбосо үйрөт дегендерге дагы офиске чакырып аларды үйрөтөбүз. Именно ушул тармак менен десем болот. Бул тармак менен жакшы эле акча таба атасыз болуш керек, э? Ар кандай болуп калат. Кээ бир учурда сезонго жетишип калсак, сезондо жакшы десек болот. Кээ бир учурда башка жактан товарларды заказ бергенде жолдо кармалып калса, жетишпей калсак, ал учурда дагы минуска кеткендер да болот. Бул эми онлайн бизнесте эле офлайндагы бизнестегидей. Офлайнда кандай кыйынчылыктар болсо, например, онлайнда деле ошондой кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн. Бирок если башка мен убагында офлайн бизнесте иштетип көргөм, ошо салон красоты, суши, например, аларга салыштырмалуу бул жакта расход аз болот экен. Андан тышкары бул жакка баягындай көп сотрудниктин кереги жок экен. Магазин ачтың онлайн, ал жакка бир адамды менеджер кылып коюп койсоң, сенин бизнесиң калып кете берет. Ошол эле, например, кичинекей салонду алсак, ал жакка администратор коюш керек, дагы 2 мастер коюш керек, анан дагы СММ коюш керек. Ошентип эле сотрудниктер көбөйөт. Сен тапкан эмеңден дагы, доходуңан дагы расходуң көп болуп кетет да. Ал бизнес сен актагы чакта 1-2 жыл өтөт. Бул жерде бизнесте окупаемость бат болот. Ошондой плюстары бар.
Бул жерге кирип эле дароо акча таап кетем деген ой мисалы көрүүчүлөрдө пайда болуш керекпи же ал кадимки эле офлайн бизнес сыяктуу эле дароо башталбайбы, акча табуу кандай? Бул жерде сразу эле кирген менен товардымды кирсем эле сразу сатып байып кетем деп негизи ошентип жеңил элешет. Мага да көп суроо беришет. Мен азыр 500 миң салсам, канчадан кийин байып кетем, же болбосо канчадан кийин Мага качан миллион түшөт? Ооба, мага качан миллион түшөт. Бирок бул жерде андай эмес. Биринчи ойлонушубуз керек. Биз канча акча салып атабыз. Экинчиден ошол товар кай сезонго, ошол товардын маржасы канча, канчадан алдык, канчадан койдук. Андан тышкары платформа биздин товарды сатып бергенге өзүнүн процентин алат, агентский услугасын, реклама деген бар. И товардын өзүнө эле жүктөп койсок, ал сатылбайт. Аны жүктөгөндөн кийин сатканы аракет кылыш керек. Аны үчүн биз рекламаларды колдонушубуз керек. Ошол эле өзүбүз ошонун ичинде кылышыбыз керек. Эгерде өзүбүз кылганы билбесек, например, түшүнбөсөк, анда менеджер жалдашыбыз керек, маркетолог да, менеджер. Ошон үчүн бул жерде эгерде товарын чыгарып, ушул жаатта бизнесим алып кетем десе, башында бир 2 ай жакшы вложение кылып койсо, 3-үчү айдан уже прибыль түшүп баштайт. Демек, башында көп эле акча керек экен да? Башында, как офлайн бизнесте вложение кылыш керек. Опять бул жерде зависит. Эгерде одежда менен кирсек, көбүрөөк акча, же болбосо Кытайдан бир нерсе алып, майда чүйдө нерсе кирсек, ал жакканда 30 миң, 40 миң, 50 миң менен деле кирсе болот. Например, мага окшоп башында наклейка саткан болсо, анда 10 миң менен кирсе болот. Түшүнүктүү. Ошол башында сиз кичинекей нерседен баштаган деп атпайсызбы? Ошондо сизге өзүңүзгө жакшы эле акча түшчү беле? Ооба, ал убакта таба алдым деп ойлойсузбу мисалы? Ооба, ал убакта мен башында 40 миң рубли менен баштагам, общий да. Ал убакта конкуренция деген нерсе жок болчу почти. Биз анализ кылчу эмеспиз анда. Азыр улам конкуренция көбөйгөн сайын анализ деген нерсе пайда болду, аналитикалык сервистер менен иштейбиз, башка дагы программалар менен иштейбиз. Ал учурда биз болсо базарга барчубуз. Көзүңө эмне көрүнсө ошону аласың, 10 алсаң, 10, 20 алсаң, 20 киргизесиң, ошонун ичинен 6-7 кетет, калгандары сатылбайт. Сатылбагандарын арзан коюп сатып аласың, распродажа кылып, постоянно сатылып аткандарын үстүнө кошуп, өзүңдүн пайдаңды көрөсүң. Азыр болсо, бирок мурдага караганда аналитикалык сервистер менен иштеп, деги эле анализ кылып кирген жакшы болуп калды. Бизге окшоп толтура товар менен кирип, баягы аз акчаны чача бербейчи, азыр мо товарга монча салам, бул чап келет, тигин чап келет деп биз прям точно болбосо дагы болжолдуу түрдө эсептеп туура киребиз. Биз жагын кирип атканда көп учурда информация доступный эмес болчу да, көп киши айтчу эмес, иштегендер дагы аз болчу. Азыр болсо информация бардык жерде бар, киргендер көп, ар бири өзүнүн опыту менен бөлүшөт. Ошон үчүн адамдар бизге окшоп катачылык кылбай, катачылык кылса дагы азыраак кылып кирип атышат да. Азыр бул тармакта мисалы Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө деле, же болбосо Кыргызстандагы эң мындай чоң бизнеске айланган кайсы кимдер деп ойлойсуз? Эмне көп сатылып атат деп ойлойсуз? Wildberries платформасында эң көп сатылган бул кийим. Кийимден дагы женская одежда. Айымдардын кийими. Возраст болсо 18 жаштан 45 жашка чейинки возрасттагыларга жакшы сатылат. Ошол эле, например, кофта сатсак, аны 40 жашка эмес, бир 55-60 баягындай взрослыйга сатсак, ал жакта аз. Бул жерде, значит, платформаны колдонгон молодежь, ошолорго биз ориентир алышыбыз керек. Андан 45 жаштан өйдө, 50 жаштан өйдөлөр деле барбы негизи аудиториясы? Ооба, негизи бар аудиториясы, бирок именно если биз санасак, кайсы нишалар көп акча алып келет, и кайсы диапазон, ушу пик продаж именно 18-45. Демек, жаштар көп нерсе колдонушат экен, э? Андан тышкары косметикага көп, дагы суроо талап көп, сатуучулар көп. Анан негизи эме продукту деген категория жок болчу. Ушу продукт деген категория кирген жакында эле кирди. Азыр ушул жактан дагы место алып атышат. Эми бул категория дагы өнүккөндөн кийин чоң эле ушу одеждадай болуп эле акча алып келип калат. Себеби продуктуну азыр магазинге баргандан жалкоо атышабы, же болбосо ар бир үйдүн алдында пункт выдача болгон үчүн эшиктин алдына түшсөң эле Wildberries ошол жактан алып кетишет.
Ошон үчүн продуктуга дагы спрос көбөйүп атат. Азыр айтып атышат, бул платформаны бардыгын адамдарга ыңгайлаштырат экен. Ошондой эле азыр кафе, ресторандардын тамактарында киргизип атышат. Ушул биздин жашоодо эмнеге суроо талап болсо, ошонун бардыгын Wildberries таба турган кылат экен. Ошол эле одежда, продукты, косметика, тамак-аш, дагы эмне керек, и услуга еще. Эгерде ооруп калдыңар, врач чакырсаңар болот. Азыр ошонун бардыгын иштеп атышат. Ой черкен, эмнени баары келе жатат азыркы учурда, Келечектеги пландарыңыз кандай болот? Ошо менен да бөлүшүп кетиңизчи. Келечектеги пландарым жакын арада өзүмдүн брендимди дагы чоңойтуу, ассортименттерди көбөйтүү. 2024-кө биз чоң пландарды коюп атабыз. Көбүнчө именно мен азыр акыркы убактарда көп окууларга барып өзүм да окуп атам. Андан тышкары өзүм ойлонуп көрсөм, көбүнчө биз клиенттер менен дагы иштеген үчүн өзүбүзгө фокус азыраак болуп калат экен дагы. Биздин оборотубуз, например, аз болуп атат да. Себеби клиенттердигинге биз көп фокус коюп алардыкын жылдырган үчүн. Ал эми 2024-жылы клиенттердикин эмес, биз өзүбүздүкүн жылдыралы деп пландап атабыз. Азыр командабыз менен ошондой план түзүп атабыз. 2024-жылы. Командаңыздар чоңбу? Ооба, командамда 10дон ашык адам иштейт. Анын ичинен офлайн иштегендер бар, онлайн иштегендер бар. Онлайн иштегендер ошо үйдө отуруп бизге тапшырма бергендерди аткарышат. Кээ бирлери болсо аналитиктер, маркетолог дагы башкалар офиске келип иштешет. Түшүнүктүү. Демек, бул тармак азыркы күндө, азыркы жашоодо пайдалуу эле деп айта аласыз? Ооба, пайдалуу деп айта алам. Андан тышкары бул нерсе мындан ары только өсөт деп ишенем. Себеби мындан 2 жыл мурда мен адамдар менен сүйлөшкөндө, Кыргызстанга келгенде, баягындай семинарларды өткөрүп калганда, башкалар чакырып калганда, выступать эткенде адамдар ишенч эмес, жана түшүнчү эмес. Ошол эле 2-2,5 жылды алсак, да, аз болчу ишенгендер. Көбүнчөсү сетевой бизнес менен салыштырышчы. Ой, бияка акча салсаң чыгара албай каласың, же болбосо дагы бир непонятный бир нерсе келди Кыргызстанга, бизди алдап кетет деп адамдар коркуп турушат эле да. Азыр болсо дордойдо соодам аз. Клиенттеримдин бардыгы Wildberries сатып атат. Мен өзүм дагы кирсем болобу, кантип туура кирсем болот, мен Wildberriesке кирем дегендер, баягындай осознанный адамдар көбөйдү. Себеби алар уже рынокко түшүндү. Жылдан жылга офлайн рынок падает, онлайн растет, как бы бат-баттанча. И ошон үчүн дагы өздөрү клиенттерин көрүп, башка адамдарды көрүп онлайн коюп атышат. Муну биз кааласак дагы, каалбасак дагы бул замандын талабы болуп атат, технология өсүп атат. Мындан ары телефон жоголбойт, только башка маркалары чыгат да. Бул жерде дагы ушундай. Түшүнүктүү. Бизге жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз дагы да болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай маалыматтар болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.